урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз адаттагыдай эле илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууламакчыбыз. Бүгүн биз дагы бир жолу өзүбүздүн улуттук илимдер академиясында турабыз. Тактап айтканда, ошол улуттук илимдер академиясынын алдыңкы классикалык институттарынын бири болгон, өзүнүн бай тарыхы, бай жетишкендиктери бар эмгек кызыл туу ордендүү биотехнология институтунун имаратында турабыз. Түзүм Нарбековна, мынакей биз сиздер иштеген лабораторияда турабыз. Бул жерде абдан кызыктуу бир препаратты коюпсуздар. Эмне иш жасап атасыздар, ошол боюнча айтып кетиңиз. Ошо малдардын арасында көп кездешкен оору, ал малдарга көп чыгымдарды алып келет. Бул оору менен адамдар да ооруйт, ушундай эле менингококк, пневмококк деген ооруларды чыгарат бул диплококк. Ал акыркы күндөрдө биз базардан сатып алган сүттөрдөн, магазинде пастеризованный сүттөрдүн арасынан да ушул эле диплококкту бөлүп алып атабыз. Ушул микроскоптон көрүп, мынакей мен азыр көрдүм, тим эле укмуш. Эми ушулардын баардыгын баягындай рекомендация бересиздер да эми өндүрүүчүлөргө, Ооба, беребиз рекомендация. Азыр дүйнөдө ушу микроорганизмдер аябай өзгөрүп кеткенин белгилүү окумуштуулар бар, көрсөтүп атат. Жана Нобелдик сыйлыктын ээлерин бар айтып атат. Мына бул диплококкту көргөндө бул кишилер мына азыр мен ачык айтып коеюн, хронический жөтөлүп жүрөт. Чарбага барганда, мал менен барганда бүт өзгөрүп, каналабыз. Ошол учурларда хроникалык жөтөл пайда болуп, мына өзү жөтөлүп жүргөн. Өндүрүштүк травма алган турбайбы? Жерде сүрөттөр бар, көрөсүңөр, жана жаш малдардын сүрөттөрү бар, муулдардын бар, шишиген, жаралып алган, өлүп, көптөрү зыян болгондор бар. Ошонун негизинде бул нерсе бир жылда эле чечүүчү маселе эмес да. Булар бир 60-70 жанагындай изоляттарды алды, изоляттап койду. бөлүп алдык да, таза изоляттарды. Анан ошолордун жөнөкөй тил менен айтканда азыр булар изилдеп атат, кайсынысы жакшы өсөт, кайсынысы тыңыраак болот. Анан кайсынысы жанагындай эмдөөгө жарай турган вакцина жасайбыз деп ошонун үстүндө иштеп атат. Себеби жанагындай абдан оор маселени биз абдан көтөрүп айткан жерибиз жок. Тиги маселени көтөрүп айтыш үчүн биздин илимдин милдети эмес. Анын өзүнчө кызмат бар, ошо кызмат иштеп, кызмат өзү ачыш керек. Бирок бизде маалыматтар бар, ал жөнүндө маалыматтын баарын бергенбиз. Керектүү жерге берип турасыздар. Тиешел жерлерге берип, баарын тең өткөргөнбүз. Анан эми бул лаборатория ошо илгерки академик Волкова деген академиктин лабораториясы илимий мектебинде. Ошол киши ачкан. Эски жерде тартылып кылып атабыз, атай ошол кишинин арбагы болдосун деп атабыз. Анан көп иштин баарын алар жана алдындагы лабораторияда жүргүзөт булар. Автоклавды жанагы питательный жанагы азык заттар стерилдегенге ошол жерден өткөрөбүз да баарын. Стерилизация этиш керек, себеби кийин илимий эмгек жазганда да баарын жазганда көрсөтөбүз да. Кайсы жерде стерилизация болду, кайсы аппаратта. Анан жана современный биз койдук, могу жерде жасадык, моундай стерилизация болду, моундай тамак аштайга питательный зат ушул жерден жасадык, анан тиги биошкап менен иштедик дегенде биз берген материалды чет элдин журналдары түпсүз алып кетет. Анан могу жерде жасадык десе да ишенбейт анда. Албайт дегенде. Эми азыркы акыркы заманда текшерилбей калды ветеринардык службаларда. Малдар да текшерилбей калды, сүттөр да жакшы текшерилбей калды. Анан биз азыр текшерип атканда ошо даже пастеризованный молекулаларды, сүттөрдө, каймактарда ушу диплококк чыгып атат да. Диплококк жана балдарды бронхит пневмонияга алып келет. Жанагындай менингококк инфекция болуп калышы мүмкүн. Ушу мал аркылуу, сүт аркылуу жугушу мүмкүн да. Ошон үчүн айтып кетерлер, негизи алган сүттү хоть пастеризованный болсо да ошону кайнатып жакшынакай эмеш керек да. Андан башка да жугуш оорулар, бирок могу диплококк азыр көбөйүп кетти. Себеби балдарды пневмониялар көбөйүп атат, бронхиттер көбөйүп атат, осложнениялар көбөйүп атат. Ошонун баарына могу изилдеп аткан микробтор ошо таасир берип атат деп ойлойбуз да. Демек теле көрүүчүлөргө өзүнчө айтып коюшубуз керек экен да.
ошол дүкөндөн алган сүттөрдү кандай пастерленген болсо дагы сөзсүз кайнатып алдын алып анан кийин бул сөздөрдү мынакей түздөн түз изилдеп аткан окумуштуулар айтып атышат. Баягындай саткан кишилер эмес, же болбосо өндүргөн кишилер эмес, анык окумуштуулар айтып атышат. Ошолор эсиңиздерде болсо жакшы болот. Жок, ошону илимий адабияттарда, жердин баарында диплокоп жөнүндө көп көңүл бөлбөй ачат да. Себеби мен жана бекер айткан жерим жок. Азыр мына жакында кызамык деген балдарды элдин баарын аралады. Ал жоюлган оору болчу, кызамыкты жоюп. Жок, унутуп калдыр. Мен баягы кайра кайрылган жугуштулган оорулар деп айтылат да. Онун илгери бу диплокопту дагы талкалап жок кылган менен азыр кайра кайрылып башка формада келип, башка багыт менен өзгөрүп келип анан ушундай оор нерселер жасап атат. Анан эми биз эптеп колдун келишинче ошо эптеп иштеп атат. Булар себеби ошол ишти аткарыш үчүн ошол чарбаларга барып булар кадимкидей кызмат кылат. Кан алат, консультация беришет, дарылайт, алып келген жанагы биологиялык препараттардын баарын алып келип бул жерден жанагы немеге сээп, анан таза эмес ошондой жыйынтыктарды беришет. Тигилер үчүн да биз андай жыйынтыкты бергенге акыбыз жок официально. Только биз чогуу иштеген. Аларга жардам катары көрсөтөбүз. Аларга ошондой жардам болгон үчүн алар бизди фермага киргизип, жанагындай материалды алганга макул болуп, бир тууган карым катнашуу иштери менен келишимдердин негизинде иштеп, ошон үчүн жанагындай маалыматтар жыйналып атат. Ветка деген чарба бар да, бир эле чарба бар. Ошол жерде сүт өндүрүлөт, анандай эт өндүрүлөт. Ошол менен биз жакшы тыгыз байланыштабыз да. Алар да жардам берип атат, биз аларга жардам берип атабыз. Себеби продукция алганга дагы ветеринарный эмелер керек. Илимий жардамдар керек. Сөзсүз. Биздин жардамыбыз менен алар сакталып калды да, алигече берип атат. Баягы биз менен связь болгондордун баары тең жоюп кетпеди. Жок, МИС менен связыбыз бар. Чабрес деген чарба бар, ошол жак менен связыбыз бар. Пока ушу чарбалар менен иштеп атабыз. Илимий сунуштарды берип атабыз. Илим менен турмуштуу байланышып иштеп атабыз. Алар да пайда көрүп атат, бизге дагы бул илимге пайда келип атат. Эң сонун Биздин окумуштагы фермага барып бир жакшы жыт менен басып келбесе бир жумада бир Сагынып калабыз. Канаттанбайт. Себеби барыш керек да, жакшы жыт ошону кыдырып барып үлгүлөрдү алып. Юрий Григорьевич, мы с вами знакомы испокон веков, как говорится, да? Вы известный ученый, вы доктор биологических наук, профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь творите, вот здесь, в этой лаборатории? Но мы находимся в лаборатории биохимии животных. Лаборатория проводит биоаттестацию генетических ресурсов наших пород, типов, которые выведены нашими селекционерами, учеными. Состояние этих ресурсов сейчас вызывает озабоченность. Да. Мы должны знать, Канабек Османалиевич, в каком состоянии они находятся, чтобы вновь создать банки генетических ресурсов, которые были у нас в советское время. И вот наша аттестация показывает, что около 20% тех генетических ресурсов, которые сейчас сосредоточены в частном секторе, они не удовлетворяют физиологическим нормам по ряду признаков. Нарушена гематология этих животных, биохимия, биохимические процессы. С чем они связаны вообще? Это связано с недостатками в технологии содержания. Очень большие, значит, претензии у нас к уровню кормления этих животных. В результате недополучения питательных веществ нарушаются микробиологические процессы в организме. И что нас беспокоит, иммунный статус этих животных, то есть устойчивость их к тем микроорганизмам, которые сейчас свирепствуют у нас В республике. Да, в республике. Вот. Мы изучаем около 23 показателей, связанных с кроветворной функцией,
организма с белковым обменом, с липидным обменом, с минеральным обменом и с иммунитетом животных. Калмар Ахуновна, мынакей сизден лабораторияда турабыз. Бул жерде кандай илимий иштер жасалып жатат? Бизде жогоруда жүргүргүч биздин заведующий айтып кетти, расмий тилде, орус тилинде. Мен ошого кошумчалап коеюн. Биз жанагы көбүнчө пародалар бар, уйлардын, жылкылардын, койлордун, мына ошолордун пародаларын жүргүгүч айтып өтпөдүбү? Генетикалык банкка сактайбыз деп. Мына ошон үчүн биздин милдет, биздин лабораториянын милдети ошолордон кан алып, канынан сывороткалар жасайбыз дагы 17 методиканы жасайбыз. 17 методиканын ичине жанагы гематологиялык, андан кийин биохимиялык, жанагы Юргош айтып өтпөдү, зат алмашуусу, белковый обмен деп коет, углеводный обмен, ошолордун баарын биз 17 методиканы жасап туруп, жакшынакай компьютерден эсептеп туруп баарын. Анан тиги чарбанын руководителдерине кээ бир кезде биздин себеби канда, организмде канда эң жогорку ролду ойногон кан болуп эсептелет да. Адамдыкы болобу, жаныбардыкы болобу. Ошон үчүн канда дагы кээ бир ооруп калган жаныбарлар болот да. Мына биз ошол кан алган жердеги руководителерге ошолорду айтып, аларды жок кылабы, же эмне кылат, же кандай бир чара көрөбү ветеринардык. Ошол жөнүндө сунуштарды беребиз. Андан кийин азыр мына Юргош айтып кетпеди, бизде мындай бир норма деген болуш керек да, любой нерсенин нормасы. Ошол нормалар биздин Кыргыз Республикасында жок да. Ошону азыр бир тартипке салып туруп, бир чектүү бир норманы келтирели деп атабыз да. Ошого азыр материалдарды жыйнап жатабыз. Өзү буну өкмөттүн деңгээлинде алып чыга турган маселе экен да. Бул эми чынында коопсуздук маселеси да бар да бул жерде. Бул ооба, мен өзүм азыр жана студенттерге дагы лекция окуп атам университеттин пищевой безопасности деген тема боюнча, тамак аш коопсуздугу деген. Ошондо деле мисалы үчүн мынакей эттердин азыр кандай болуп атат? Адамдын ден соолугу эмнеден бузулуп атат? Аябай жаш балдар төрөлүп атат, патология менен. Тамак аштын ошол сапатынан бузулуп атат. Сапатынан бузулуп атат да. Экология сапаты ошолордон бузулуп атат да. Ошол жөнүндө анан жанагы дагы кийин дагы биз улантсакпы деп атабыз муну, жана паспортизациялоо жаныбарларды. Ошол жөнүндө дагы биз бул эмени бүткөндөн кийин бул ишибизди андан кийин ошол боюнча да иштеп, чарба менен момундай бекем байланышта болуп, ошол ишти жүргүзсөкпү деп атабыз да. Асанкадыр Темирбекович, мынакей Калимурахнын оюн улап коеюн. ошо институт директору катары өзү. Малдын ДНК паспорт берилип атпайбы? Нормальный өлкөлөрдө жана бизде сиздерде да мыйзамга ала албады, малды идентификациялоо жөнүндө. Жана чиптерди коюу жөнүндө ошондо ДНК паспорт технология бар. ДНК паспорт технологияды приорду алып келсек, бул кишилер ыкмаларды билет. Паспортто шакылдатып эле бере берет. Бирок ошого карата АДНде биринчи маалыматтарды жыйнаш керек да. Мисалы үчүн бир парод үчүн. Кыргыздын уяң жүндү кою. Анын каны кандай, зат алгачы кандай, мурда пародан түзгөндө узуну, туурасы, жүн бергени, анысы, мунусу, башы, кулагы деп тартып, туягы, ошолорго каршы деп баары теңдеме кылып туруп эле, анан анча-мынча канды изилдеп, анан азык кунардуулугун изилдеп туруп эле, анан парода деп берип койчу да. Анан эми ошонун жетпеген жактарын жана Юраш айтып кетпеди? Биологиялык тесттерди жасап туруп, ошо маалыматка кошуп, анан ДНК технологиясын берип туруп, анан ол Кыргыздын уяң жүндү кою. Параметр мына десе толук да, түшүнүктүү болушун. Ошондой эле нерселер кара малда, уйда, ошондой эле нерсе жылкыда, ошондой эле нерсе эчкиде, ошондой эле нерсе башка жаныбарларда, жана тоокто, канаттууларда да, себеби ар бир жаныбардын түрү боюнча бизде илгери Кыргыздын койлору бар, пародалар болгон, ошону тактап коюу. Анан бул лаборатория ошонун негизинде жасап атат да, эми азыр генетика өтөбүз, булардын эки лабораториянын иши аябай тыгыз. Айкалышкан. Биздин негизги данныйларыбыз ошолорго берилет да. Маалыматтар ошол жака берилет. Анан молекулярный биология ДНК паспорт болгондон кийин
биздин жанагы Кыргызстандагы бүт породалары жануарлардын такталып туруп анан коюлат да, анан стандарт да, мен стандарт норма да. Урматтуу профессор, мына бул топоздор жөнүндө да сөздөр болуп атат. Алар дагы эми анын чогусунда топоздор да толук изилденип атат. изилденип. Топоздорду да акыркы жылдары мен өз жеке оюмду айтып коеюн, могу биздин адистер ошо мал менен иштеген топоздон да 3-4 порода чыгарып жиберишти. Кандай шашып ушул эле порода чыгарган мен жеке оюм муну туура көрбөйм. Илимий негиз болуш керек. Негизде биз азыр генетикалык жагынан азыр лабораторияга өткөндө Евгений Михайловна айтып берет, Лушихина. Биз азыр салыштырмабыз бар. Кыргыздын топозу, Алтайдын, Орустун топозу, анан по-моему Монголдун топозун салыштырган нерсе бар. Ошентип салыштырсак болот. Анан топоздун дагы жанагындай стандартын жасап чыгышыбыз керек. Эң сонун, эң сонун. Эми көрөбүз. Здравствуйте. Биз азыр генетика лабораториясында турабыз. Yine bu laboratuvarın жетекчиси айыл чарба билимдеринин доктору, айыл чарбасынын Кыргызстандын илимине эмгек сиңирген ишмер, белгилүү биздин атактуу окумуштуу Михаил Николаевичтин кызы, ишин улантуучусу Евгения Михайловна Лушихина. Эми бул жерде генетика лабораториясында бир өзгөчөлүгү сиздердин рубрикадагы илим жана турмуш болуп атпайбы? Бул лабораториянын өзгөчөлүгү турмушка абдан жакын. Жана да башында айтып кеттим, жана Кыргыздын тиги тоо меринос кою чыккан. Анан ошол боюнча бир коомдук уюм бар. Анан ошол фермерлер менен жакын, анан жүндү иштетүүчүлөр менен жакын бир корпорация түзүлгөн. Ошонун алгасында дагы чогуу тыккан иштерди алып барат. Себеби абдан жакын байланыш турмуш менен да. Ушул жагын айтып коеюн дедим. Айта бериңиз эми. Вам слово, пожалуйста. Я могу сказать только о том, что, в общем, когда была создана киргизская тонкорунная, которая была нашей основной породой в республике, монопородой, можно сказать, не устраивали ее шерстные свойства. Михаил Николаевич тогда поставил перед нами задачу: наденьте на нее австралийскую шубу. И вот это одевание заняло всего-навсего 35 лет. В 2005 году мы опробировали новую породу — киргизский горный меринос. Выпустили по этому поводу монографию. Но в общем и целом теперь наша проблема, наша тематика уже касается более таких генетических проблем, приходится заниматься и внедренческой частью, потому что меня, конечно, волнует судьба мериноса этого и как он будет развиваться по республике. Поэтому у нас в лаборатории, вот у меня молодые сотрудники, они выполняют работу очень в большой степени и по генетике, и по внедренческим мероприятиям. Вот один из них делает работу по ходу шерсти после того, как ее сняли с овцы. Куда же девается цена этой шерсти? На один костюм хороший мужской идет 600 грамм шерсти. И стоит это по нынешним ценам на рынке, в общем, не очень большую сумму, ну, около 150, может быть, 120, может быть, даже 100 сомов. Куда же деваются остальные деньги в переработке, когда хороший костюм будет стоить $1000? Что же делать? Вот исследуется цепочка добавленной стоимости. У нас есть разная шерсть. Меринос тоже бывает разный. Он бывает 70-го качества, вот так, как этот. Видите, он какой беленький, чистенький, очень тоненький. Вот из такого шерсти можно делать тогу папе римскому. Даже? Даже. Вот, у нас есть шерсть 64-го качества, она погрубее. Она очень хорошо идет нашим войлочникам, которые делают тапочки, шапки и все прочее. Это вот мериносовая шерсть. И такой шерсти в республике может быть много. Сейчас повально стали увлекаться опять белой овцой, разведением этой белой овцы. И по заказу Джугурку Кенеши сейчас мы разрабатываем программу развития мериносового овцеводства в республике, целевую отраслевую программу значит, для правительства, по которой должно быть увеличено не только поголовье, но и улучшено качество овец,
которые должны разводиться. К сожалению, наше поголовье сейчас в основном поместное, поэтому требуется большая замена. Bizde Evgeniy Mixailov bir aktualdy masalany götürüp atat da. Hazır genetikalik izilde жүргүш үчүн жанагы расходниктер керек да. Тиги жерде bizde приборлар турат, көрдүңөр. ПЦР турат, электрофорез турат. Эми буларга расходник ошондой керектүү реактивдер керек да, алып келгенге. Ошолорду алганга акча керек. Анан проект керек. Азыркы мезгилде жакшы маселе көтөрүлүп атпайбы? Илим жөнүндө, илимдин стратегиясы жөнүндө, илимдин эффектүүлүктүн аныктоо жөнүндө, илимдин приоритеттерин аныктоо жөнүндө, анан ошол жерге кирип, анан эми мен жана да кайталап коеюн, бизде каражат ченемдүү болгондо ошондой актуалдуу маселелерге точечно бериш керек да. Биз ошо точечно жыйынтыктарды алып турсак эле, анан биз тиги дүйнөдөгү илимдин арасына кийлигишип кичине киргенге бир топ нерселер болот эле да. Себеби мына туура айтат Евгений Михайлович, балдар дагы ыкмаларды үйрөнүп келишти, баарын билет. Турмуш жакын жакты бу киши жайлата машинеси, өзүнүн машинеси менен бүт Кыргызстанды айланат. Антип айланбаса ооруп калат бу киши. Бу киши биринчи бу кишиде орунда кой турат. Андан кийин директор. Первый овца, потом директор. Дай бог здоровья. Эмге неме берсин деп атам. Мына жакын турмушка иш ошол, бул жердин көп билишет, мен дагы айтып кетейин. Фермерлер да угуп көрүшөт болуш керек. Эми жанада айткан баары ак койго өтпөсөк, ак койго өткөндө технология жыл боюнча жайытта болуш керек кой. Анан только анча-мынча баягы жут болуп калса, ошого керектүү чөп, жем даярдаш керек да. Мен койчулар билет. Жыл кой деген жайыттыкы, кой жыл боюнча ак койбу, кара койбу, көк койбу, эмне кой болсо да жайыт жыл боюнча жайытта болсо, анан жазалма жол менен уруктандырылса, эң биринчи маселе бул породаны сактап калган үчүн. Анан мен эми баягы уят болсо да айтайын, көрүнгөн кочкор иштей берсен да биздин койдун тукумун курут болот, андан сапаты болбой калат да. Ошентип бу лабораториянын кичине жыйынтыктап коеюн дедим мен. Уяң жүн деген ушул академик Лущихин. Вот, мына 7-ші качество, это 21 микрон. Это 19,6 19,6 микрон.